So, go out. Go out. Негизи go out деген бул чыгып кетүү, бир жака сыртка чыгып кетүү. Бирок ошондой эле эгер фразалдык глагол болсо, go out бул бир жака сейилдөөгө чыгуу болот да, бир ресторанга баруу, киного баруу дагы бир нерсе. So, let's go out for dinner tonight. Бүгүн сырттан тамактанып келбейли бир жерге барып дегендей да. Turn out. Выяснится, да? Или выяснилось. Мындай көрсө мындай экен деген ойду берет да, бул фразалык глаголчу. Our new teacher turned out to be from Australia. Биздин жаңы мугалим Австралиядан экен. Да? Австралиядан экен. То есть Австралиядан экендиги ачыкка чыкпадыбы дегендей да, мындай. Выяснилось. Көрсө бияктан турбайбы, да? Дагы бир мисал. My first car turned out to be pretty new. Да? Мен жаңы биринчи машинем жаңы эле турбайбы. Да? Okay. Find out. Find out. Бул бир нерсени аныктап алуу, бир нерсени издеп аныктап алуу. So, мисал үчүн, бул жерде бизде суроо турат, Did you find out her name? Did you find out her name? Анын атын таптыңбы? Да? Анын атыны таптыңбы? То есть изде find өзү табуу, find out бул балким сураштырып, издеп табуу дегендей да. Set out бул жөнөө, бир жака жөнөө. She usually sets out for work at 6 a.m. Ал адатта 6-да жумушка жөнөйт, да. Turn up, келип калуу. Бир жерге жетип калуу, келип калуу. You've turned up, sorry, so this should be up, да. Okay. You've turned up late for class again, да. Класска кайра эле кеч келдиң. Turn up, то есть келүү. Throw away, ыргытып. The CD was broken, so I threw it away. CD сынык экен, ошондуктан мен аны ыргытып ийдим. Bump into. Bump бул өзү кочка дегенди билдирет, же болбосо бир дөңгүр дегенди билдирет да, жердеги дөңгүр. Эгер бул этиш болсо, бирөөгө мынтип бирөөнү түртүп кетүү, же бирөө менен сүзүшүп кетүү. So, bump into бирөө менен сүзүшүп кетүү дегендей да. Эгер мындай, мисалы үчүн мен бирөө менен сүзүшүп кеттим десе, анда кокусуктан жолуктуруп калдым дегенди да билдирет да. Ошондуктан I bumped into a friend from primary school yesterday. Кече башталгыч мектептеги бир досум менен кокустуктан жолугуп калдым. Bumped into, да. Okay, so these are the phrasal verbs from the story. Ушул биз окуган окуядагы фразалык глаголдор.